Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Анжелика, сүйүктүм колумду сурады. Ал мен шок болчудай нерселерди жасап жатат. Ар дайым коомчулуктун көңүлүн өзүнө буруп, талкуу чордомунда жүргөн ырчы Анжелика Кайратова сүйүктүүсү колун сураганын, бирок макулдугун бере электигин айтты. Ал бул тууралуу курбум жана кызганба аттуулардын клипинин бет ачаарында билдирди. Көрсө жанымда эле жүрүптүр. Бир жыл бою көз карашын салып, менин ар бир кадамымды карап жүргөн экен. Бирок ошол инсандын мага болгон колдоосу, ишеними мени бактылуу бир сезимдерге жетелеп жатат. Мени колдогон инсан керек деп акыркы интервьюларымда айттым эле. Кызматташа турган инсанды таптым. Мага гүл берген инсан эмес, баш тамгасын Инстаграмга чыгарып баштагам. Буюрса жакынкы менин досторумдун тойлоруна келем деп болбой жатат. Балким келип калат. Мен шок болчудай нерселерди жасап жатат. Колумду сурады, бирок мен азыр ойлоном деп койдум. Канат болуп, тоо болуп берем дегенине бир эле жума болду. Бир башкача болуп, андай сезимдер келгенде суу иче албай калат экенсиң, дейт ырчы айым. Гүлбүбү Ороскул кызы бүгүн 43 жашка чыкмак. Белгилүү эстрада жана фольклор ырчысы, Сармерден көрсөтүүсүнүн алып баруучусу Гүлбү Ороскул кызы 2017-жылы 6 октябрда 40 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Бүгүн анын туулган күнүндө үй бүлөсү, жакындары, достору эскеришип Куран окутушту. Бул тууралуу маданияттын мыкты кызматкери ырчы Нуриза Абазова билдирди. Бүгүн биздин курбубуз Гүлбүбү Ороскул кызынын туулган күнү. Көзү тирүү болгондо 43 жашка чыкмак. Күйөө балабыз Мирзат, кыздары Айзура, сезимдер Гүлбүбүнүн туулган күнүндө Куран окутушту. Мирзатыбыз өз колу менен Гүлбүбүнүн эстелигин жасады. Гүлбүнүн арбагы ыраазы болсун. Студент кезден кошуна жашаган Гүлбү менен Элмира бүгүнкү күндө бир жайда түбөлүктүү кошуналар болуп калышты. Жаткан жериңер жайлуу болсун. Биз силерди унутпайбыз, деп билдирди Нуриса Абазова. Гүлбү Ороскул кызы угармандарга ортомчу бизге көлкечи, балама, арзу, мажүрүмтал, менин өмүр жазым, агалам сага жана башка ырларды ийине жеткире аткарганы менен таанымал болгон. Чыгармачылыгы менен катар коомдук телерадио берүү корпорациясынын Сармерден көрсөтүүсүнүн алып баруучусу катары дагы белгилүү эле.